Assalamu alaikum. Байгай Мурас каналыбыздын катталуучулары. Назарыңыздарда айгырлар берүүсү. Бүгүнкү берүүбүз Сокулук айылындагы Адамалиев Адилет инибиздин эки мыкты айгыр жөнүндө баян болот. Бирөө колтума мыкты, жергиликтүү өтө мыкты айгыр. Гүлстан деген экинчиси түз эле Европадан келген импорт айгыр. Мына эки айгыр жөнүндө кенен сиздерге маалымат берип, жакшы айгырлардын берүүсү назарыңыздарда болот. Биз сиздерге кеп кылгандай, биз Сокулук районунун Сокулук айылында турабыз. Бул жерде Адамалиев Адилеттин биз белгилеп өткөн эки мыкты айгырынын көрсөтүүнү баштайбыз. Биринчи айгырыбыз бул Елдаган Ирс деген Россиядан келген мыкты айгыр экен. Адилет, бул айгыр көргөндө мен дагы бир шилекейимди жутуп алдым. Анткени жакты. Адилет, бул айгыр эми сага кандайча келди? Ошол боюнча маек кылалы, бирок мынакей карачы. Ага чейин Адилет өзүң боюнча да кыскача таанышып өтсөң. Ошол мен Сокулук районунун тургуну болом. Ошакта төрөлүп өскөм. Атым Адилет, 91-жылы болом. Бул айгырды алып келгенибизге 1,5 жылдай болду. Чечнядан алып келгенбиз. Бул азыр 2021-жылкы. Жап-жаш экен да. Ооба. Жаңы ошо келгенине ошо былтыр быйыл мына биринчи кулунда чыгып бизден. Былтыр жаңы токтотуп баштаган. Жаңы токтотуп мен быйыл биринчи кулунда чыгат да бизден. Баракелде. Адилет, анан бул сага мындай мыкты айгыр бүт жагы келиптир, каныда келиптир. Кандайча келип калды? Ким аркылуу алып келдиң? Эми ошо интернетти карап отуп эле, мүчөсүн карап эле алдым. Анан кийин ата тегин карасам, атасы да мыкты айгыр экен, энеси да мыкты айгыр экен. Ошого карап келгенбиз. Чечнядан алып келдиң? Чечнядан. Өзүң барып алып келдиң? Ошо жактан атташкан байкелер сатып алып, ошолор алып келип берди. Эң сонун экен, айгыр абдан келишкен экен. Бою канча экен мунун? Бою келгенде 3 жашында 1,71 болчу, азыр 73-75ке барат го. Эми ата тегинен кеп калалы, атасын айтсаң? Атасы Хорезм. Ооба. Энеси Филумена дегенде. Бу Хорезм өзү Россияда өтө белгилүү айгырлардын бири окшойт. Ооба, ошо Хорезм мен билишим боюнча ошо президенттен утса керек. Мыкты айгыр экен. Хорезм балдарын баары эле түшүп каптыр да. Бу Россиядагы өтө жогорку деңгээлдеги байген уткан турбайбы? Ооба, чоң деңгээлде. Хорезм. Ооба. Хорезм боюнча урматтуу достор, интернетке кирип жакшы маалымат алсак болот, анткени бардык маалымат интернет булактарында бар. Хорезмдин канына айтсак, бул Вудмен деген мистер проспекттин мыкты канынын небереси экен. Энеси да Америкадан келген экен. Бул ал эми энеси жагы бул Филумена деген бие дагы абдан жакшы чабылган бие окшойт. Убагында. Филуменада Observation Post деген Россиянын белгилүү айгырларынын бири отурат экен. Observation Post'у көп макташат го. Анан Адилет, бул айгыр мүчөсүндө эч айып жок экен. Баары келиптир, каны да мыкты экен. Өзү кандай чуркаптыр Чечняда? Бул ошо чуркаганга жетишпей калыптыр өзү. 2 жашында бою аябай бат өсүп, анан ошо муну сактап чаппай жүрүптүр да, анан бутуна кичине жаракат алып ошодон кийин чабылбай калыптыр да. Өндүргүч болуп калган да. Минип турасың ба? Ооба, минебиз. Мингенде кандай экен өзү? Өзү негизи тынч, жоош аябай. Бие караганда да аябай мындай андай жоош эле карайт да, талап. Андай жаман кыял жок. Жакшы экен. Бул кана булай тынчыраак тургандан пайда бир кармап коеюн, мындай айгырды кармап коюш абдан жакшы. Багуусун да абдан келтирипсиң. Бул да эттүү болчу, азыр бие карап отуп да кичине этинен түшүп калды. Жакшы болуп калыптыр. Мына жамбаш жүрөктөрү. Баа мен айтып жүргөн күн тийбесин байкайынчы. Бул Россиядан келген айгырлардын күн тийбеси кандай болду экен? Капырай мындай чоң айгырдын жанына даап барыш чоочуп турат экен, кыйын экен. Жакшы айгыр экен. Былтыр канча бийге койдуң? Былтыр ошо 12-12ден ашты го, ушундай бий койдук. Адилет, анан быйылкы кулундарын көрдүңбү? Түшүп баштады да. Ооба, өзүбүздүн бийлерден түштү. Эркек ошо өзүндөй ошо формасы, кебетеси бардыгы өзүндөй берет экен да. Бийлердин кандуулугу кандай? Эми мен бийлерим аябай таза кандуу эмесмин, аралаш бийлер да. Ошолордон.
Анда таза кандуу бээге коюш керек. Ооба, таза кандуулар да бар, аларга да коюп атабыз. Ошо ардан дагы ушу жакын арада чөт эми буюрса. Ушул кезде бастырып турасыңбы? Минип. Ооба, бастырып бир маал бастырып. Негизи кышында көбүнчө бастырабыз да, азыр бастырганга убакыт жок. Белдерди карап атат басында. Анткени селекциянын, зоотехниянын эрежелери боюнча баягы бээге коердо айгырларды бастырып кичине чыйралтыш керек экен. Ооба. Жакшы. Анан былтыркы ушу биздин көнүмүш адаттуу суроо. Ушу бээлерге канча сомдон бул айгыр акысына коебуз? Бул азыр 50 миңден коюп атабыз. Былтыр 50 миңден койгонбуз. Ошого келип, ошо ыраазы болуп коюп кетип атышат. Ошо койгондор быйыл деле кайра келишип, кайра эле ошого коебуз деп. Мындай айгырды көргөн киши сөзсүз ашык болот го. Анткени көйдөн да бар экен, соорудун жамбашынын узундугу жамбаш сөөгү өтө жакшы экен. Анткени Аксакал Сайыпкердин айтканын мен дайыма эсимде. Анткени жамбаш сөөгү узун болуш керек экен. Жамбаш узун болуш керек экен. Мына бул жамбашта да бар экен, көкүрөк, көйдөн, моюн баары бар экен. Азамат, абдан жакшы айгыр алыпсың, Адилет. Анан эми быйыл деле азыр ушундай бээлерге коюу иш чаралары уланып атат ушул кезде. Быйыл деле ошол баада туруп атабы? Ооба, быйыл деле ошол баага коюп атабыз. Былтыркыдай эле. Былтыркы койгондун баары эле келип эле ошолор эле, ошол бээлер эле коюп атат. Балдар жакшы жөөттөр. Кыргызча каймана аты барбы мунун? Кыргызча каймана атын койгон жокпуз, ошол паспорт боюнча эле, Келдаган ирс боюнча эле калды. Келдаган 21-жылкы экен. Ошо которгон жокпуз. Мына достор, Сокулук айылында багылып аткан Келдаган ирс деген Россиядан келген мыкты айгырды сиздерге тааныштырып атабыз. Айгырдын мүчөсүндө айып жок экен, ата теги да өтө мыкты экен. Биздин Адамалиев Адилет инибизге келсеңиздер, бээлерди токтотуп, таза кандуу мыкты бээлерди алып келгенге аракет кылыңыздар, анткени мындай айгырдын даңкын чыгара турган ушу мыкты бээ. Биз телефонун экранга беребиз. Биздин Адилет инимдин номерун беребиз. Мына Адамалиев Адилеттин экинчи мыкты колтун айгырын менен сиздерди дагы тааныштырып коелу. Мына биринен өткөн, бири мыкты айгырларды тааныштырууну баштайбыз. Бул айгыр Гүлүстан деген айгыр. Гүлүстанды мен жакшы билемин, анткени Гүлүстандан чыккан заводу бул Кара Балта шаарынын жанында орун алган. Моңголдор айылынын тургуну, мыкты жигит, чарбакер, таза кандуу чарбанын ээси Бекмурзаев Бакыттын корозунан чыккан күлүк. Адилет, бул Гүлүстанды мен жакшы билем, ал жөнүндө да баян кылабыз. Гүлүстандын алганы канча болду? Алганына аз эле болду ошо. Жакында эле алдык. Абдан бул 5 жашта. Ооба, жаңы сайып атат. Жаңы 4 жаш болду, жаңы. Жаңасы сайып атат. Бул айгырды айта кетели достор, бул айгырдын атасы Джеймс Кук деген Галилеонун түзмөтү баласы. Өзбек туугандардын мыкты инсаны ушу Өзбекстанга, Европадан алып келатып, ушу Кара Балтада бир жума өргүп алып калганда биздин селекционер досубуз Бакыт ушу мыкты Агелондун кызын Алия деген мыкты бээсин, таза кандуу бээсин токтотуп алганда ушул түшкөн. Бул өзү да чабылган. Чабылганда бир эле жолу чабылган, Куранында чабылып, Токмок шаарында өткөн өтө чоң байгеде 4-чү орунду камсыз кылган. Анда дагы толук даярдалып барбай, чаладай менен ушундай ийгилик жараткан. Бул чокаган тарыхы мыкты Гүлүстандын. Адилет, бул айгырды келгени бастырып минип баштадыңар окшойт. Ооба, келгенден баштап бир-эки жолу биндик. Ошо мүчөсүнө чыгып, жеңилдеп калганы көрүнүп турат. Анткени бул бир жылдан бери кородон чыкпай турган да. Адилет, мунун бою дагы тамаша эмес экен. Ооба, бунун бою ошо 1.72 деп алганбыз. Ооба. 1.72. Чыгат го 1.72. Мына көйдөн деп далай басмайыл жетпей, басмайылдан басмайыл болуш турган көйдөндүү күлүк Гүлүстан ушул. Достор, буну дагы бээлерге токтотконго толук мүмкүнчүлүк бар. Ооба. Койдуңарбы, коюп баштадыңарбы эми? Ооба, азыр 1-2 бээ карадыбы? Ошо келебиз дегендер болуп атышат, азыр акырынан четке турушуп. Абдан, мунун бутугу таптаза. Таза. Ден соолугу да таза, жаңы эле алдында отпайсың. Анан бул Бакыт досубуздун корозунан чыккан күлүктү мен айтып отур. Оп, баракелде, мынакей. Ай жаныбар, ой, көз тийбесин.
Жаныбар буулугуп турган экен. Жаз келгенде деп айгырлар жагалданып калат. Дагы эмнесин байкадыңар жакшы жактан? Адилет? Bunun кемчилик тапкан жоксуз бүт эле. Бүт жагы жакты bunun. Жегени крокодил дейби экен? Жегени дагы бүт, өзү да кыялда жоош экен. Үйдө турганда жоош эле турат, азыр эле кичине бээлерди көрүп кичине ойноп атпа. Менден бир кеңеш да, Адилет. Буну байгеге чабыш керек. Бул азыр күчкө эле толуп туруп, жашы да келип туруп, бүт бар келип туруп. Буюрса аракет кылабыз ошо байгеге чаап акырындан. Анткени мен жумушун да көргөм бул айгырдын. Жумушту көтөргөндө абдан мыкты. Канчалык мындай көбүрөөк иштеткен сайын сынына табына келген абдан чыдамкай ат да. Анткени Агелон деген айгырдын тукуму. Агелон болсо арт болуш керек жаңылбасам. Өтө мыкты бээ. Мунун энеси да чабылып байга алган. Ушул ата жагы мыкты экен да. Атасы өзгөчө мыкты. Анткени мен айтып өткөн бул Джеймс Кук деген айгыр кулуну Кыргызстанда жок. Анткени бир жума берде өлгүп калганда гана мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бээни токтотуп калган да. Ошондо Галилеонун небереси болуп калат экен. Бул түзмө-түз небереси. Мындай кан азыр сейрек. Бул эми мүчөсүнө чыгат го деп атам азырынча. Эми асли сайып баягы фигурасы да келет го деп атабыз да. Абдан жакшы. Мына сери абдан жакшы. Далызы болсо мындай балык жоонун жакшына колуп турат. Чуркай турган турпаты бар бул күлүктүн. Мына бунун да күн тийбеси башкача болуп турат. Негизи жакшы айгырлардын күн тийбеси 2-3 эндүүрөөк болот. Соолор да абдан келген экен. Анан эми Кудай буйрса мына достор, колтума айгыр кааласаңыздар. Бул айгыр туру Гүлүстан, жашы 4 жашта, мына бир азы сайып, азуузун аскага бөлөп турган азаматтай болуп турат. Мүчөсү да каны да келген. Бул айгырга каалап келсеңиздер болот, же болбосо импорт десеңиздер Хорезм тукумуна келсеңиздер болот. Адилет. Ким келсе деле эшик ачык го дейм. Ооба. Баарын эле ачык, ошо каратабыз дегендерге баарына тандап эле баарына каратып атабыз. Эми экөөнүн үстүн эки мыкты айгырыңды минип көрдүң да. Ооба. Үстү экөөнүн айырмалары кандай экен? Эми bunun да өзгөчөлөрү бар, тигинин да өзгөчөлөрү бар да. Жакшы, үстү жумшак. Жакшы айгыр экен. Бул байгени күзүндө чоң байгеге чабыш керек го дейм. Жалпы олонбой эми чапкыла. Жакшы айгырды. Жастага тукум алганга аракет кылып, күзүндө байга алганга аракет кылыш керек. Жакшы, эми бунун бээлерге коюу тартибин дагы маалымат берип койбойлубу? Бул деле ошол 50 миңден коюп атабыз. Келип кызыккандар болсо келсе коюп беребиз 50 миңден. Ой, эми тиги жалаң эле 50 айтып бербей. Ай жаныбар, ой. Очун акмал түтет да. Сөзүмдү улантайын, Адилет. Эми 50 миң кээ бир биздин жаш жаңы баштап аткан жылкы сүйөрмандар үчүн оор болуп калышы ыктымал, аны ачык эле айтыш керек. Анан кээде көңүлгө карап, ылдыйраак жакшы бээге коюп берип мүмкүнчүлүгү бар да. Ооба, келсен айгырды көрсө сүйлөшөбүз да. Эки айгырдын каалаганын тандайт. Ооба, каалаганын тандайт. Негизи көбүнчө сүйлөшөбүз, кымбат деп атышат, бирок келген айгырды көргөндөн кийин кымбат деп атышат да, чыгасы. Каратып атышат, баягы жаккандай. Миң уккандан бир көргөн деген ошол. Видео сүрөт башка бир, живой башка да. Ооба да. Бул айгырды казак туугандарыбыз келип көрүп, буйрук силерге буйрук да. Казак туугандарыбыз дагы абдан шилекей агып жактырып кетишкен. Эми алардын да чамба шарты болбой калган чыгар. Буйрук силерде экен, мына келишкен айгыр силерге түшкөн. Ай жаныбар. Азуусун көрөйүн десем, аз кичине жолотчудайм. Экелеп ойноп. Жакшы, бир айлантып көрсөтүп коелу досторубузга. Мына достор, түзмө-түз Джеймс Куктун түзмө-түз баласы. Джеймс Кук болсо түзмө-түз Европадан келген атактуу Галилеонун баласы. Азыр Джеймс Кук Өзбекстанда багылып атат. Мына өзбек туугандарыбыз дагы мыкты айгырларды алып жылкы чарбазын өнүктүрүп атышат. Өзбекстандагы мыкты инсаны, акчасы сандыкка батпаган бир азаматы ушу Джеймс Кукту Өзбекстанга алып кеткен. Ошол Кудайдын буйругу менен дал ушул жерден мүмкүнчүлүк пайдаланып, Алия деген мыкты бээге токтотулуп, анан туулган бул Гүлүстан. Гүлүстан боюнча сиздерге маалыматты бердик деп ойлойбуз. Дагы кошумча маалымат алып, бээлерди токтотуу үчүн биз сиздерге экранга телефонду беребиз. Адамалиев Адилет Сокулук айылынын Сокулук айылында турат.